1-iyun эл аралык балдар күнү. Ага карата шаардагы эс алуучу жайларда өзгөчө жаш балдардын саны арбын. Ош шаарындагы эс алуучу жайлар, парктардын баары иштеп жаткан учуру. Мээрим Бекташева 5 баланын энеси. Бүгүн ал майрамга карата балдарын эс алуучу жайга алып келген. Көп балалуу эне бул күндү балдар үчүн эсте калаарлык кылып өткөргүсү келгенин айтат. Бүгүн 1-iyun балдарды коргоо күнү экен. Кыргызстандык бардык балдарды деги эле дүйнө жүзүндө бардык балдарды куттуктаймын. Мен 5 балам бар. Мен балам азыр Саякбаев Ислам 3-класста окуйт. Келечек чыгармачылык борборунда вокал иримине келет. Азыр ошол жерден сценага чыгып ырдап берет. Мындан чыгарып, бияктан чыккандан кийин парктарга балам кайсы каалаган жерине барып ойнотом буюрса. 1-iyun балдарды коргоо күнүнө карата Ош шаарындагы эс алуучу жайларда атайын майрамдык иш-чаралар уюштурулган. Мунун баарысы кичинекейлердин маанайын көтөрүү үчүн жасалган. Бүгүн өзгөчө күн болуп, балдарыбызды атайын ушул ойнотойлу да алып келдик, көңүлдөрүн көтөрөлү деп. Бир күн болсо дагы, бир 2 саат, 3 саат болсо дагы ушулар бактылуу болсо, анан кийин биз бактылуу болобуз да. Ошо бүгүн кыздын көңүлү өзгөчө. Бул күнү калаадагы балдар үйүндө тарбияланган өспүрүмдөргө да өзгөчө майрамдык маанай тартууланды. Алар жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулган майрамдык программанын негизинде эс алышты. Эми биздин Ош шаарында өзүңүздөр билгендей, бул 50 жылдан бери эле куттукталып келатат. Эл аралык ошо 1-iyun балдарды коргоо күнү майрамдалат. Биздин Ош шаарыбызда бул эң жакшы маанайда майрамдалып келет. Бүгүнкү иш-чарада биз ушу балдар үйүнө, ошол чыгармачы үйлөргө биз 10 ишканага биз 10 000 сомдон жергиликтүү бийлик Ош шаарынын мэриясы өзүнүн ошо финансылык каражатын жардам катары биз бердик. Мындан сырткары дагы биз ар дайым ошо жылына бизде каражаттар бөлүнөт. Ошо жыл ичинде дагы биз ошол балдарга биз колдоо көргөзүп келебиз. Балдарды коргоо күнү калаада жыл сайын салттуу түрдө белгиленип келет. Жада калса айрымдар демилге көтөрүп, бул күнү балдарга акысыз оюн-зоок аттракциондорун иштетүүнү колго алышкан. Нургелди Каныбек уулу, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.